Чүй облустук электр тармактар ишканасы көз кыш мезгилине даярдыктарды көрүп, оңдоого муктаж болгон бир катар электр чубалгыларын алмаштырып, көмөкчү чордондордо ремонт иштерин жүргүзүүдө. Ал эми Ысык Ата районунун кант электр тармактар ишканасына быйылкы жылдын ремонт иштерине деп 8 миллиондон ашуун каражат каралган. Жалпылап айтканда, көз кыш мезгилинде авариялык орчундордун санын азайтуу жана электр энергиясын жеткирүү максатында пландуу оңдоо иштери жүрүүдө. Бул туурасында кабарчыбыздын материалында. Чүй облусунда көз-кыш мезгилине даярдык кызуу жүрүүдө. Энергетиктер электр тармактарын модернизациялоону, электр берүү линияларын жана трансформаторлорду алмаштырууну, ошондой эле капиталдык оңдоолорду жигердүү жүргүзүп жатышат. Алар белгиленген графикке ылайык бүткөрүлүшү керек. Бизде кышкы күзгө даярдык боюнча ремонттун кампания жүрүп жатат азыркы моментте. Трансформатор оңдоо боюнча 43 каралган бизде. Анын ичинен 36 аткарылды. Кудай буйрса ушу сентябрь ичинде бүтүрөбүз. Андан кийин 10 киловольттук аба чабалгыдан 31 километр каралган. 31 километр аткарылды бизге бүгүнкү күндө. Ошондой эле тех обслуживание жүрүп атат бизге 10 киловольттук 0,4 жана ТПлар боюнча общий биздики 8 миллиондон ашык каражат каралган бул жылы. Ошондой эле кант тресинин өзү 28.445 абонент бар бизде. Алсак Ысык Ата районунда 36 трансформатордун 43-ü оңдолгон, калган 7 трансформаторду октябрдын аягына чейин оңдоо пландалууда. Биз болсо бүгүнкү иштеп атканыбыз бул кышкыга алдын ала даярдыктар жүрүп жатат. Элге үзгүлтүксүз жарык берүү. Бүгүнкү иштеп аткан жумушубуз трансформаторду жасап аткан иштерибиз жүрүп атат. Бүгүнкү жумушта бул трансформаторго май куюу, трансформаторду өзүн жаңылоо, боёп, опорный изоляторлорун которуп иштер жүрүп жатат. Жалпысынан бул райондогу оңдоо иштерине 8 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Кант ресинин тейлөө аймагында 28 миңден ашык абонент бар. Ал эми Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына жакынкы күндөрү 3 миллион тоннанын тегерегинде көмүр келип түштү. Бүгүнкү күндө Бишкек жебине көмүр жеткирүү уланууда. Ошондой эле калк үчүн отун базаларын уюштуруу боюнча активдүү иштер жүрүп жатат. Көмүрдүн баасы регионго жараша тоннасы 5 миң сомдон 6 миң сомго чейин. Азыркы учурда Кыргызстан боюнча биз менен Кыргыз көмүрү менен биргеликте 20 көмүр кампа базасы ачылды. Алардын 5-өсү түштүк регионунда, Ошто, Жалал Абадта жана Баткен облусунда. Бишкекте 10 көмүр кампа ачылды. Чүй облусу боюнча 5 көмүр кампа ачылды. Ошондо Бишкек чүйдө 15 көмүр кампа ачылды. Кыргызстанга жалпысынан 3 миллиондун тегерегинде 3 миллион тоннанын тегерегинде көмүр керектелет. Анын баары мисал катары келтирейин, ТЭЦке Бишкек жебине 520 миң тонна кыргыз көмүр мамлекеттик ишкана тарабынан керектелет. 180 миң тонна Агулак кенинен келет. Жана Казакстандан да көмүр келет. Биз менен биргеликте ачылган көмүр кампаларда монополияга каршы агенттик тарабынан баалар коюлган. Ал баалар 5 миңден 6,5 миң сомго чейин регионго жараша. Бишкекте быйыл 5300 сомдон болот. Чүй облусу боюнча 5 миңден 5800 сомго чейин. 1 тоннанын баасы. Белгилесек, Бишкекте 10, Чүй облусунда 5 отун базасы иштейт. Бул базалар жеке ишкерлер менен биргеликте кыш мезгилинде жылытуу үчүн жашоочуларды сапаттуу көмүр менен камсыз кылуу максатында түзүлүүдө. Ал эми Чүй облустук электр тармактары ишканасы көз-кыш мезгилинде авариялык өчүрүүлөрдүн санын азайтуу жана электр энергиясын жеткирүү максатында пландуу оңдоо иштери жүрүүдө. Пландаштырган оңдоо иштери калкты сапаттуу электр энергиясы менен камсыздоого өбөлгө болот. Айгерим Дүйшөбаева, Самаган Тайырбеков, УТРК, Чүй.